Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз бүгүн азыр козгой турган тема интернетте чуу жаратып жаткан, элди экиге бөлүп, ызы чуу кылып аткан, мындайча айтканда кыргыз элин маскаралап, маданиятын тебелеп, үрп адатын жокко чыгарып жаткан Айнура Сагынбаева жана Гүлзат Алиева жөнүндө айткым келди. Намаз, сүнөт, парз, жоолук жөнүндө айтып берейин. Мен да кээде намаз окуйм, жетишкенде. Анткени жумушум ага туура келбейт. Кээде коньяктан берип коебуз. Чынында Курандагы жок нерселер киргизилген. Мисалы, жоолук азыр парз деп койгула, парз эмес. Парз эмес. Парз эмес. Парз эмес. Мен аны изилдендим, жөндөн айткан жокмун. Чыныгы оригиналдуу Куран китепте азыркы Куран менен окшоштук өтө аз. Мен 16дамын, 18демин, 20дамын. Короче, кыздарга барсам болобу? Зына деп айтат, күнөө деп айтат, эмне кылам? Дрочь этсем, мастурбация кылсамбы, күнөөбү деген суроо ноундай келет да. Ошон үчүн жигиттер күнөө эмес, баргыла. Только презерватив деген досту унутпагыла. Презерватив менен күнөө эмес. Презерватив менен күнөө эмес. Презервативсиз күнөө. Так что баргыла, секс өзгөчө. Ошон үчүн жаштар коркпой бүт этаптан өтө бергиле. Бүт баарын көрө бергиле. Төшөктө мээ иштебеш керек. Төшөктө гормондор гана иштеш керек. Уялуу деген болбош керек. Себеби бул инсандардын айткан сөздөрү интернет арасында элди экиге бөлүп, козголоңго алып келип, бири-бирин жеп көрүүгө, бөлүнүүгө алып келип жатат. Андан тышкары бул жерде эгер алып келе турган болсок, мыйзам бузуулар да болуп жатат. Биздин каада салтыбыз, биздин баркыбыз, биздин ата тегибиз эч качан мындай нерсеге жол берген эмес. Себеби булардын сүйлөгөн сөздөрү түздөн түз биздин үрп адатыбызга, биздин маданиятыбызга туура келбейт. Эбегейсиз, уятсыз сөздөрдү айтып, кыздарга бара берсе болот, 15-16 жашта, 17 жаштагыларды сексуалдык мындай нерселерге чакырып, мындай пропаганда кылып, мындай өздөрүнүн курсун сатыштын айланасында эмне гана мындай ыплас иштерди кылып атканы бизди өкүндүрөт. Именно ушул жерден жаңылышат. Кой уят айтпа, мастурбация кылган күнөө, кыздарга барган күнөө, анан тиги күнөө, бул күнөө деп же барса дагы туура эмес кылат. Үрп адат боюнча, салт боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциянын 21-беренесинде эмне дейт, кандай деп коргойт? Мамлекеттик адам укугун жана эркиндигин кемситкен наркты, үрп адаттарды жана салттарды сактоо менен кыргыз эли маданиятынын өнүгүүсүнө кам көрөт дейт. Бул жерде маданияттын өнүгүүсүнө эмес, өлүүсүнө булардын сөздөрү алып келип жатат. Андан тышкары, экинчисинде улууларды урматтоо, кичилерди узаттоо элдин ыйык салты деп турат. Бул жерде биздин салтыбызга туура келбеген нерселерди көргөзүп, мындай сөздөрү эми акылга сыйбай турган нерсе, мындай сөздөрдү жаш балдар укса, негизи ата бабаларыбыз укса, бизде бул жерде жазылып турат, мынакей айдан ачык улууларды урматтоо, кичилерди узаттоо депчи. Эч бир мындай кыргыз элинин көзүнө илбестен, аксакалдарды, апаларды көзүнө илбестен, жаштарды көзүнө илбестен мындай сүйлөп аткандыгы өкүндүрөт. Анан кийин бул айдан ачык эле мыйзам бузууларга алып келет. Ошондон эле тышкары мындай биздин үрп адат боюнча, маданият боюнча мынакей биздин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгында 22-жылдын 20-майында чыккан жерде дагы бул жерде үрп адат боюнча так даана жазылып турат. Кыргыз элинин эң негизги таянычы жана ишеними эреже тартиптерден жүрүм-турум адебинен, каада салтынын жыйындысынын куралып, улуттук нарк мыйзамы иштетилип чыккан. Бул жерде дагы нарк жөнүндө, барк жөнүндө айтылып атат, бирок ага карабастан бул жакта биздин кыргыздын наркын баркын тепселеп жатат. Андан тышкары туугандар, Кыргыз Республикасынын 330-беренесине уголовный кодексте бул жерде расалык, этностук, улуттук жана диний же региондор алар кастыкта аралаштууну козутуу дейт. Бул жерде ушу Айнура Сагынбаеванын да, Гүлзат Алиева деген дагы Фейсбукта ушундай адам бар экен, баягы сөз менен тарбиялаганды таяк менен тарбия албайсың дейт. Буга чейин дагы ушундай бир касташтырып, элдерди уруштуруп, мындай ортодо мындай диний нерселерди козгоп,
кыргыз элин экиге бөлүп уруштуруп мушташтырып тытыштырып жаткан инсан катары бул мурун ушул эмеге чакырылган экен, эскертилген экен, бирок ага карабастан кайда дагы ушундай ишти алып барып жатканды өкүндүрөт. Буга өтө бир мындай катуу чара көрүлбөсө, эртең бул кыргыз элин эки бөлүнгө ажырымга бири-бирин урушуп, бири-бирин бөлүүнүгө алып келет. 130 беренеде эмне деп айтылат? Расалык, этностук, улуттук жана диний жана региондор кастыкты арыздашууну козутууга бул жерде экөөнүкү тең. Эми Айнура Сагынбаева кошо жатат да, улуттук ар намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер. Бул жерде конкретно биздин ата бабаларыбыз алып келген динди, ата бабаларыбыз алып келген маданиятты, салтты мындай кемсинтип жаткандыгы айдан ачык көрүнүп турат да. Ошонун негизинде биз ушул тиешелүү органдардан суранат элек. Эгер бул нерсени токтотпосок, баягы бир кумалак бир карын майды чиритет дегендей, ушундай элибизди чиритип, ортосунда касташтоого алып келип атат. Ошон үчүн биз тийиштүү органдардын бардыгына суранабыз. Ушул нерселерди чакырып, сөздөрүн текшерип, мыйзам чегинде карап берип коюңуздарды өтүнөбүз. Себеби мындай нерселерге биз эгер реакция кылбасак, эртең мындан өсүп келаткан жаштар, бүгүнкү жаштар эртеңки келечекте батыштын биздин цивилизациясын алып келебиз деп канализациясына түшүрүп аткан инсандарга сөзсүз чара көрүүңүздөрдү өтүнөбүз.